чабыз. Куда жүрөсүз? Кудадан келдиңизби? Кудадан жүрөм. Кош келдиңиз, кол чабуулар болсун. Султан Садралиев бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу. Эми себебин айтыңыздар эле. Эмнеге кечип келдиңиз? Бир жерде той бар болчу. Анан кирип эртерээк жөнөтөм деген тамарач. Анан кеч жөнөтүп калды. Ооба. Бирок эң негизгиси студияга келдиңиз, ошол маанилүү болду. Абдан кубанычтабыз Султан мырза. Кош келдиңиз дейли, достор. Терең дем алып алыңыз. Сиз дагы бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызымдын таланттуу ырчы мырзасы Султан Садралиевке кызыктуу суроолоруңуздар болсо күтөбүз. Байланышка чыгыңыздар, ошондой эле Facebook, анан Instagram баракчасынан дагы түз эфир көрсөтүп жаткан чагыбыз. Ооба, андан тышкары биздин 79680606 СМС билдирүү, же болбосо байланышка чыксаңыз болот, дал ошол номердун 0312 коду менен. Жакшы. Султан мырза, кичине баа демиңизди басып алдыңыз, жакшы. Анда келиңиз, жалпы угармандар менен, кыргыз эли менен учурашып алалы. Учурашып алалы. Ассаламу алейкум, ардактуу Марал радиосунун угармандары, жалпы кыргыз элим. Ар бирде тынччылык болсун. Негизгиси кичине ушундай болуп калат экен. Күз малы болуп атпайбы? Ооба. Койдун малыбы, ошондой болуп атат. Анан ары бери элге кызмат кылып жүрөбүз. Эң жакшы. Жакшы. Анда биз болсо дароо эле өзүбүздүн тажатма суроолорубуздан баштабайлы, Керемет айым. Көптөн бери сизди күтүп жаттык. Буга чейин дагы байланышканда улам эле сиздин баягы жумуштарыңыз чыгып, же биздин убакытка дагы туура келбей, айтор ушундай бир тоскоолдуктар болот да, бирок ошого карабай биз дагы көп беттенип, улам чакырып, чалып тажатып атып, мынакей ушул күнгө туш келген экенсиз, дагы бир кош келдиңиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Анда эмесе биз ар бир келген коногубузга эфирден башында 10 суроону беребиз. Баягы тажатма суроо деп аталганбыз да, мунучу. Буга чейин көп эле интервьюларга барып жүрөсүз. Кайсы суроо сизге аябай көп берилет? Көп эле суроо берилет, эми көп арасынан бирөө болот го, мындай тажаткан. Казаксың, кыргызсың деген тажат берет мен. Ошол суроо, Ооба. Негизи кыргызда турабы? Ооба. Мынакей. Анда эмесе суроо беришет, Анда биздин тажатма суроолорду баштай берели. Сизге 30 секунда берилет. Ошол 30 секунддун ичинде жооп берсеңиз болот. Шашпай эле коюңуз дейли. Толук аты жөнүңүз? Султан Садралиев Мактыбек бууба. Туулган жылыңыз? 1986, 3 февраль. Туулган жериңиз? Талас. Кайсы айыл? Кобай. Билимиңиз? Билимим орто. Орто, жакшы. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүм. Канча уул, канча кызыңыз бар? Бир уул, бир кыз бар. Жакшы. Хоббиңиз ырчылыктан тышкары? Ырчылыктан тышкары эмне кылам? Көп эле нерсе кылам мен. Эл билбеген мык кагып, балким гүл өстүрөт. Мык кагам, гүл өстүрөм, бак тигем. Андай да өнөр бар, жакшы. Ал эми фобияңыз эмнеден коркосуз? Жалгыздыктан. Жалгыздыктан. Кумириңиз барбы? Кумирим бар, атам кумирим. Жактырган тамагыңыз? 5 бармак. Өзүңүз кайсыл тамакты жакшыдайсыз? Жазайсыз дейсизби? Мен көп эле тамакты жакшы жасайм негизи. Арасынан бирөө болот го баягы. Куурдак. Жакшы. Ал эми унаңыздын үлгүсү? Унамдын үлгүсү жок. Жок, азыркы убакта жок, Бирде жигит өмүнөт, бирде жигит жүрөт деген да ушундай макал бекер айтып. Азыркы болуп чыгып калган. Бирде жигит өмүнөт, бирде жигитке өмүнөт. Ооба, ошондо азыр ошондо. Жакшы. Мынакей биздин ушундай кыскача суроолорду берип алдык. Бул баягы угармандардан оригиналдуу суроолор келсин деген максатта баягы бул суроолорго кайрадан кайтып келбейбиз. Ооба. Анда Султан мырза, көптөн бери биз баягы сизди сагындык, чындыгында баягы ырларыңызды дагы абдан жакшы көрөбүз. Көрмандарыңыз дагы көп, Марал радиосунун угармандары дагы өзгөчө жакшы көрөт. Баягы кымбатым деген ырыңыз чыкканда бизде аябай суранып, ушуларды көрүп, баягы бергилечи деп сурангандар дагы аябай көп болбоду. Эми чыгармачылыгыңыз туурасында кепти баштасак, чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Негизи эле жаңылык көп негизи. Жаңы ырлар жазып атабыз азыр. Быйыл кичине концерт коюп жүрөм. Гастролдоп жүрөсүз, аймакта? Эми гастролдоп деп мондай толук айта албайм. Мисалы Кудай бурса, 24-25 Караколдо, Балчыда концерт коем.
Анан аркайларда может таласка барам. Анын аркайында ушинтип бир айда бир 3 күн 4 күн концерт коюганды пландап ушинтип жүрөм азыр. Жакшы. Ырлар жазып атабыз. Ошол. Бишкек шаарында кандай болот? Бишкек шаарында да пландар бар. Буюрса, ийгилик каалап өтөлү. Жакшы. Баягы жакында эле ошол Instagram баракчаңыздан дагы байкап калдык, көрүп калдык. Ошол сиз Москва шаарына да барып келген экенсиз, ушул сентябрдын башында. Эмне себеп, кандай себептер менен түшүнүктүү концерт берип, бирок биздин мекендештер өздөрү чакырдыбы же? Мен өзү негизи эле чакырылбаган жерге барбайм. Башынан ушундаймын. Өзүм андайды умтулганды жакшы көрбөйм деп айта албайм, просто талантым жок окшойт, антип умтулганга астыгач бир нерселерге жылынып, болгону өздөрү баягы чакырганда барып турабыз. Ал жакта да мекендештер кат жолдошот, же болбосо баягы концерт уюштургандардан суранат аяктачы, көбүнчө ушундай. Аякта сурамжылоо кылат. Кимди алып келели депчи, кыргыздарданчы. Биз ал биякта кайсыларчылар барсын деп, анан ошолорду тигилер айтат, бул келсин же бул келсин деп, өздөрү кайсына каласа ошону улам чакырышып жолугуштук. Ооба, Москвадан, Орусиядан тышкары дагы кайсыл жакка көбүрөөк чакыруулар болуп турат? Мекендештер кайсыл жакка көп чакырышат? Казакстанга көп барам. Астанага, Алматага, Таразга барып калабыз. Кытайга барабыз, кытайлык бир туугандар. Мына ал жакта абдан жакшы өтөт концерттер. Жакшы. Нурали Instagram баракчасы бул жакта абдан көптөгөн көрөрмандар сизге салам жолуп жатышат. Сонун SMS билдирүүлөрдү калтырып жатышат. Султан мырза, саламатсызбы? Көрүнбөй кеттиңиз го деген дагы SMS билдирүүлөр келип жатат. Анан быйтыкчалар, жүрөкчөлөр, кол чабуулар, кош келдиңиз Султан мырза, сизди абдан күттүк. Салам алейкум, алга деген дагы жакшы дагы каалоо тилектер келип жаткан учурум. Эми чындыгында эле байкасак, бир аз чыгармачылыкта тыныгуу болду окшойт, сизде? Ооба, тыныгуу болду. Калп айтпасам, негизи эле өзү бир 2006-дан баштап катуу ырдап жүрдүк му? 2010-дон баштап эле өзү көп тыныгуулар болду. Бирде ырдап калган, бирде ырдабай коём бир аз жылдар. Бир жыл анан кайра ырдайм. Эми бул кайра жакшы экен ушундайчы. Бир чыгып, бир токтоп, бир аз эс алып, кайра ырдап. Эң негизгиси жалган жашоодо баягы өзүңө баягы ыңгайлуу кылып жашаган жакшы экен да. Менин азыркы жашоом өзүм абдан ыңгайлуу. Жакшы. Ооба. Анан жогоруда дагы баягы кечиккениңиздин себебин айтып калбадыңызбы? Тойдон келдим, жакшылыктан келдим деп. Азыр баарыбыз билгендей эле ошол ырчылардын баягындай тойлордо жүргөн уба десек болот. Ырчылар эмес, баардык эле кыргызстандыктар. Негизи азыр баардык тараптан баягы эме жыйын терин же болбосо баягы баардык нерсе жакшы, мал күзөсү жакшы го. Чакыруулар кандай болуп атат? Күнүнө эң көп дегенде, эң аз дегенде канча жерге барган үлгүрүп атасыз? Күнүнө эми кантип айтсам экен, ашыкча айта албайм бирдеке. Ортомундай, тиги жагын эске алып, бул жагын эске алып. Орто айтканда бир жумада деп айтайын, бир жумада бир 30-40 тойго чейин барабыз. 30-40 тойго чейин. 30-40 тойго чейин чыгуулар болот эми. Демек, баягы буйруса акча дагы жакшы чогулуп аткан учуру десек дагы болот экен, Ооба, эми. Анан ошо чыгармачылык менен биргеликте сиздин баягы үй бүлөңүздө, негизинде жеке жашооңузда дагы жакшы жаңылык бар экенин билебиз. Буйруса сиз баягы жаңы үйгө кирдиңиздер, үйдү мурун чалганыбызда баягы азыр үй салып жаттым эле деген болсоңуз, буйруса үйдү дагы бүтүрүп алган экенсиздер. Ооба. Жакшы. Бул эми негизги максат ушул борборго келип баягы үй бүлө күтүп, баягы өзүң ордуңду таап, өзү айтып коет экен го мусулман баласына, тиги там отурулуш керек, там салыш керек, дарап отурулуш керек депчи. Анан андан ашып атса көпүрө сал депчи. Ошондой болуп баягы ар бир нерсени өзүнүн эмеси менен алып келатам. Үй бүлө күтүш керек деген сыяктуу. Анан ошол 2 жылдай ошо менен да элек болуп жүрдүм. Ооба. Негизи эле баягы чыгармачылыктан кандай рызыкларды таптыңыз? Мисалы үчүн үй салдыңыз, дагы кандай нерселер болду? Чыгармачылыктан эң негизги жан дүйнөмө көп байлык алдым. Баягы бала кезимде шок болчумун аябай. Көп баягы бейбаштык кылып коюп эле, билбейм эмнеге экенин, ушинтип чоңойдук. Анан баягы эл адамы болуп, эл таанып калгандан баштап жан дүйнө өзгөрдү. Кой, мени эл тааныйт, эл билет,
кой элдер арасында мени күмүрткан жаш балдар болсо ооба мендей болуп жүрбөсүн деп өзүмдү оңдоп жан дүйнөмдү тазаладым. Чыгармачылыкта эң чоң байлык ушул чыгармачылыктын. Анан сый урмат күттүм. Эл арасында баягы Султан деп, Байке деп көрлөр инем деп өзү бир жашоосунун. Ооба, негизи баягы чыгармачылыктын дагы көп баягы түйшүгүн тарткансыз буга чейин деле, азыр деле тартып келесиз, бирок ошентсе дагы мындай кээ учурларда болбойбу ушул ырчылыкты тандабай эле койсом, ушул жакка такыр эле келбей эле койсом эмне болот эле деген ойлор болобу мисалы? Болот, Болот. А өзүңүз ырчылык болбосо, өзүңүздү башка кайсы жактан көрөт элеңиз мисалы? Мен ырчы болбосом, эми кичинекей кезимде ойлой берчүмүн, эме болом деп, врач болом дечүмүн, кыялданчумун, ырчы болом же врач болом. Анан эми бирок менен врач чыкмак эмес экен, азыр ойлонсомчу, анткени мен чымчыкты дагы сое албайм, жада калса. Андай мен жүрөгүм жумшагандай нерсе кыла албайм да. Колуман келмек эмес экен. Эми бул чыгармачылык кандай? Мен эс билгенден бери эле чыгармачылыкта жүрөм да. Баягы бала кезимде айылда тамадалар той калып кетип калчу. Анан бар тойда элдин баары бир 10дон ашып, эл кызып калганда эсимде бар, ушундай бир подходу бар эле агайдын. Сен чыгасың деп анан колума домбурамды берип, домбурам өзүмдөн чоң. Анан ырдаганда элдер таң кылып, баягы кичинекей балдар деп атат деп анан акчаларын кыпчытып. Айтор. Ошентип ошол кезде эле карасам ошо чыгармачылыктан өзүмө бир пайда бар экенин сезип. Анан ошо менен кийин классташтарым да толтура менен эрчишип алчу, баардыгы жүр бери той болуп атат, кирип чыгабы депчи. Акча болот деп. Анан барып кыпчытат элдер, анан чыгып алып туруп баары сабап тиги юпинин звукосун баарын келтирип ичип. Олдун баары, юпи болуп. Пирачка. Жакшы. 20:25 ардактуу угармандар, эгерде сиз биздин толкунга жаңы гана кошулган болсоңуз, бүгүнкү биздин радио желе программасынын ардактуу көптөн күткөн коногубуз Кыргызымдын таланттуу ырчы мырзасы Султан Садралиев. Ушулар менен канча көрөрмандарыңыз ооруп, канча көрөрмандар, канча тойдорду алды бул Негизи баягы ыр тандап атыпчы, баягы келгенде кайсылар менен тосуп алсак деп, анан эмнегедир ушул ырга токтолдук да. Анткени баягы Султан Садралиев деген дароо куда чагыз, ошол сиз өзүңүз айткандай башта кыймылдап кудачы эмес беле. Жаңы ошо куда чагыз жаңы чыгып атканда бирөөлөр концерттерине кошот да. Чакырыпчы. Анан улуу ырчыларчы. Атына тойлогон анан рекламасына мен жазып койчу, анда мен илип койчу эле Россия кинотеатрына да концерттер болчу ал кезде. Анда ремонт жок анан. Ошол кезде эсимде бар, тиги Султан Садралиев деп кашанын ичине кудача кыз деп жазып койчу. Кадимгидей сиздин лакап атыңыз сыяктуу эле болуп калган турбайбы? Анан кийин жөнөкөй жигит деп анан кайра жөнөкөй жигит кылып коюшту. Ооба. Эми мынакей сиздин баягы чындыгында баягы ошол менимче көпчүлүк эле биз менен тең ошол жаштардын арасында сиздин жаңы чыккан ырларыңыз биздин эсибизде десек болот. Ошол сиздин биринчи ал убакта атайын Комнат телеканалда дагы хит парад деп ал жактан сизди көрүп, сизге баягы өзүбүз добуш бербесек дагы, азыр телефонум болгондо Султан Садралиевке добуш берет элем деген баягы сиздин көрөрмандарыңыздан десек дагы болот да. Анан канча бир жыл убакыт өттү, ортодо бир тынууга алдыңыз, кайра жандандыңыз, бирок акыры эң негизгиси түшүндүңүз баягы чыгармачылык сиздики экенин. Негизи айтайын дегеним баягы ортодо менимче мурунку Султан менен азыркы Султан бир топ өзгөрдү болуш керек, Өзгөрдү окшойт. Өзгөртөт экен, өзгөрбөйм десең да. Эмнелериңиз өзүңүз мындай ойлоп, эмнеңиз өзгөрдү деп ойлойсуз? Эми мен менен дайым жүргөн адамдар билет да эмне өзгөргөнүн, бирок өзгөрдүм. Мындай толугу менен ойлогондо өзгөрдүм. Себеби өзү турмуш өзү өзгөртүп коет экен. Баягы жаш кезде шок болгон менен баягы турмуш улам баягы жаш өткөн сайын токтоо болуп калат эмеспи? Балким сизде дагы ошол токтоолук пайда болгондор, Бирок аябай жашым өткөн жок эми. Жок, негизи эле баягы. Анда негизи баягы өзүңүздүн убагыңызда сиз жаңы чыгып баратканда көп көрөрман кыздарыңыз көп болчу, сиз абдан баягы популярдуулукту багынттыңыз дегендей, сиздин оюңузча азыркы жаш чыгып жаткан ырчылардын силер менен салыштырганда деңгээли кандай? Силердин убак менен салыштырганда. Азыр болгон азыр эме да.
ошол массалык баягы маалымат каражаттары өнүкпөдү аябайчы. Интернет аябай өнүктү. Мисалы карасаңар азыр мен эсимде бар. Мен өзүм айтпай эле коеюн, досторум айтайын. Концерт коюп барсак бир жерге киши батпай 2 сеанс коюп, андан кийин ансаз келгенсип, эшикке чыкса кийимдерин тутуп кетчү эле. Анда эч кандай камера жок, сотка жок, тартып алып, аны баягы Instagram киргизип, ушунчалык көрөрмандар жакшы көрөт мени дегенчи. Же болбосо баягы концерт коюп, мен эсимде бар, Жалал-Абадта Акваленд деген неме бар, бассейн бар. Бассейн үстүнө тактай кылып туруп, анан сахна жазачы. Сахна турат. Сахнанын үстүндө ырдайсың, а элдер бассейн сыртында көрөт. Сахна менен элдин ортосунда суу бар. Суу тосуп турат, Мен эсимде бар, жаңы чыкканбыз, ушунда сүйүп оту деген ырдап. Кыздар муну кыйкырып атат, анан балам 20дамын. Эсимде 20да болчумун анан. 13 жыл мурун экен. Мынтип колума мынтип койдум. Деп койсом, секир сууга түшүп, мага сүзүп сахнага чейин сүзүп келишип, көрөрмандар. Ушундай чектен чыккан көрөрмандар биздин убакта аябай көп болчу да. Эми азыр дагы андай көрөрмандар бар деп ойлойм, себептен азыр деле чыгып аткан жаш балдар абдан жакшы ырдайт. Бул жакта сиздин бир көрөрманыңыздан билдирүү келген экен да, 2006-жылы дейт, группалаш кызым аябай сизди жакшы көрүп, концертиңизден калбай канча күн болсо барып, жолуга албай келчү дейт. Кошуна аздыкынан көрүп болгондо дагы эшикте баш жууп жүрсөңөр аябай таң калган дейт. Ооба, сиз баягы жубайтып ойлогон го, эшикте башыңызды жууп атканын көрүп калган го, анан аябай таң калыптыр. Гастролдо ар жакта болот. Кээде бир достун үйүндө калып калган учур болот, бир айылда. Анан барсаң, эми доске билесиң да, биз жакта тиги ачык асманда жуунабыз деп калат, тамашалапчы. Анан мен өзүм деле ошо ачык асмандан келген баламын да. Аны, конечно, деп анан сарайына кирип, бир жерине суу уступ алып жунгандыр көп болгон. Ооба, жакшы. Анда келиңиз, бир аз сөздү кыскартып, сизге кезек берели, бир жагымдуу чыгарма жаңырсын, бизди тыңдап жаткан бардык угармандарга. Султан мырза өзү жалгыз келбестен жанына домбураны ала келген экен. Бул жактан Instagramдан сурамчатчат, ырдаткылачы, ойырдаткылачы, сүйлөтпөй деп. Анда эмесе? Мен сүйлөгөнүм жакпай атабы. Ырдаганыңызды сагынышкан окшойт. Азыр. Ооба. Султан Садыралиев бүгүнкү биздин студиябыздын коногу. Достор, суроолорду калтырыңыздар дагы да болсо, билдирүүлөрдү күтөбүз. Каалоо тилектер ошондой эле 0312 68 06 06 сандары кызматта байланышка чыгып, өз үнүңүз менен дагы айтсаңыз болот. Немесе Султан мырза колуна домбураны алды. Эми домбурамды бара албай калдым. Негизи канча убакта келет өзүнө? Күйлөгөндө канча убакта келет өзүнө? Сразу эле келет да, болгону баягы, могу кулагы бара албай калыптыр бул. Анда кайсы чыгармаңызга кезек берели? Мындай бир эргүү деген бир чыгарма бар. Ар тараптан жазылган, ошону билечи. Жарлык кылса жараткан жер жаңырап турбайбы? Кылым өтсөң арадан эл жаңырап турбайбы? Жермеки кылым карыткан элим журтум аманбы? Ата эне кары жаш жалпыңа берем салам. Бале. Ой эл журт үчүн эринип тер төгүүдөн качпаган, энелик мээримдүүлүк тай эл алдында актаган, ак илечек башында неберелер кашында, энелер аман болгула курман жанга окшогон. Ел журт үчүн эринип тер төгүүдөн качпаган, кол чыгарып бир жеңден жакшылык келе баштаган, ак сакалын жайкалтып акылайтып какшаган, карылар аман болгула канбакайга окшогон. О канбакайдай акылман ала тотолсун жаштарга, асабабыз желбиреп тимелеп өлүп турсун асманда. Бабамдан калган салтым бар, ак калпак кийген калпым бар, эч качан датпас кызбай чыныгы калп
түн жарқылдар. Анда Ырысбай Абдықадыровтың шығармасынан бір сабыла берейін. Келіңіз. Су жаңыртып алатоным жылғасын, далатын шап торғойлордың ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сум сайын, жазда неге келбей қойдың қымбатым, жазда неге келбей қойдың қымбатым. Екі жүріп бірін бір тыңдасын, езілішіп елжірешіп жырғасын. Керемет бар сенде қышты жайқалар, келші келші қыш елдеді қымбатым, келші келші қыш елдеді қымбатым, келші келші сүйер болсын қымбатым. Ай, баракелде. Баракелде. Деген сияқты. Мінекей, қол чабуулар сіз үшін. Ай, рахмат. Султан Садралиев бүгінгі біздің студиябыздың ардақтуу қонағы. Артамыштар оқыдыз. Улам эле сиздин жаңы сахнага чыкканыңызды эске салып турабыз мынакей ушинтип. Бизде болсо алдыда кыскача жарнамалык түрмөк бар экен, андан соң кайрадан уктуруубузду улантабыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Марал үналгысында жарнама. Это больше, чем просто игра. Это вам что, кино? Ну-ка, собрали сопли и поехали побеждать. Это испытание для настоящего джигита. Лев, конечно, царь зверей, но волк никогда в цирке не выступает. От создателей фильмов «Салам, Нью-Йорк» и «В поисках мамы». Спортивная драма-экшен. Кокбуру. Разрушительные неудачи и несокрушимая воля к победе. Самый захватывающий и эпичный фильм. С 20 сентября во всех кинотеатрах страны. Кокбуру. Крепче стали. Жарқ етіп күндүн белесі, сахнада талай елесі. Сентябрьдің 28-і спорт ордасында ыргези. Тотомеден сырмадан Ошко аттуу ыргечи. Ушул эле концерт 29 сентябрда Ош шаарынын Кыргыздрам театрында, 30 сентябрда Жалал-Абад шаарынын Барпы театрында өтөт. Айкы сурап билүү телефону 0779 78 05 22. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Радио Желе программасы сапарыбыздын алдыны көздөп улантабыз. Султан мырза болсо өзүнүн добурасын улам, баягы көйгөй салып жатканда учурем. Мандайыңыз жакшыбы? Жакшы буюрса. Сонун чыгарма болду жогоруда. Аны айтсаңыз эле сиз биздин байкашыбызча көбүнчө баягы моңдуу ырларга көп басым жасайт экенсиз да. Мунун себеби бар болсо керек, э? Мен эме моңдуу ырларга көп басым жасаганым мен дастанчылчумун да мурун. Дастандын баардыгы өзү моңдуу болот көбүнчө. Кичинемден дастан айтчумун, анан кийин эстрадага кызыгып, эстрадага аралашып кеттим да. Так өзүм башында дастан айтып 2000 жылдан баштап 99 жылдан баштап жаш таланттар деген конкурстар болчу эле илгери.
Майра Махаева уюштуруп Мээрим фонду. ооба Ошого жыл сайын Талас областынын атынан келип катышып турчубуз э Мен келчим, алы келип калчу, Кундуз Таштаналиева барыс бир ошо Таластан келип, Манас айткан Самат Көчөрбаев барыс бир жүрүп ошол Талас областынын атынан баягы республикага келип дастан ачып. Област Ошко барып, Нарында келип, мен өзү бала кезден дастанмен чоңойгом. Дастандарын айтып жүрүп, кийин эстрада аралашып калып, анан эстрадада да ошол баягы кээде ошо дастан 10 жашар баланар маны деген дастандарды айтып жакшы бел кабыл алып жүрдү да, мен ошондон болуш керек деп ойлойм. кичинеңизден дастан угуп өзүңүз дагы ошого кызыгып балким анан баягы ырларыңызга мынтип баш бага турган болсок, көбүнчөсү баягы сүйүү темасында. Анан ошол сүйүү темасында ырларды дагы ушундай бир мындай жеткире ырдайсыз да. Жүрөккө жеткире, майын чыгара. Билбейсиз. Аны сиздер сындайсыздар дебейсиздерби? Ооба, негизи баягы мындай өнөр бардыгына эле бирдей бериле бербейт чындыгында. Жаратканыбыз дагы баягы айтып коет эмеспи? Өзүн сүйгөн пенделерине ушундай бир өзгөчө бир таланттарды берет экен деп. Анан ал талант бергенден кийин аны баягы таптап, багыштагы керек э. Негизи өзүңүздү мындай ошол кандай десем, жоопкерчиликти кандай сезесиз? Өзүңүзгө болгон негизи талабыңыз кандай? Негизи өзүмө болгон талабым абдан начар. Чын айтышым керек, өзүм көп талаптарды өзүмө кое бербейм. Мына бул деген өзүмдү аябай бош кармайм. Бир кээде каалаган кезимде ырдап калам, каалаган кезимде ошо эметип калам. Ыр чыгарып атак көзүнчө кээде жөн эле жүрүп кое берем. Күн сайын ошол бай чыгармачылык менен жүргөзгө эмне тоскоол болот мисалы үчүн? Кээде деп атпайсызбы? Эч нерсе деле тоскоол болбойт, болгон кээде чарчайсың мындайдан деле. Мындай эле жүргүм келип калат. Ырдабай, эч нерсе кылбай бир 10 күндөп, бир айлап. Же болбосо баягы тоскоол болчу нерсе көп болот эми. Ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дейт кыргызда. Кээде бир демселер болуп баягы күнүмдүк ар кандай бир нерселерден улам. Ооба. Азыр мындай бир сөз айтылып калды да, эл арасында дагы ошол мындай кыргызымдан белгилүү эле бир инсанны жазып чыгыптыр Facebook баракчасына. Мурун баягы үнү барлар ырдаса дейт, азыр оозу барлардын баары эле ырдап атат депчи. Бул сын пикирге сиз кандай ой пикириңизди айтат элеңиз? Мен бул сын пикирге кошулам. Толугу менен. Себеп дегенде чындыгында ошондой болуп кетти азыр. Ырдай албаган деле ырдап калышты да. Бирок антейин десең, башкаларына сөз тийип калып атпайбы? Жакшы ырдагандар да бар арасында. Анан эми аны эл тараза, эл сынчы деп атпай, эл билет. Мен мисалы өз негизи мен бир жолу жюриге чакырган КТРге. Бир программа болгон, көргөнсүңөр билбейм. Бир бала алып барчы, атымды унутуп калдым, алып барчы бала. Анан жюримин да мен. Дагы толтура жюрилер отурат, анан эң чоң бал 10 экен. Анан ырдаганына да, ырдай албаганына да 10 көтөрүп бердим кечкечи. Анан ошодан кийин эрте дагы жюриге чакырган, анан карасам чакырбай койду. Көрсө мен жюриликке жарабайт экенмин. Көрсө баарын эле 10 көтөрүп. Баарын эле 10 көтөрөт. Себеби эмнеге? Мен жакшы адаммын деп айта албайм. Болгону баягы чыгармачылыкка жакын балдар, азыркы жаштар, мисалы чыгармачылык адам болгусу келгендерди мен колдогум келет. Себеби эмнеге? Көңүлүн оорутабайбыз. Ооба, көңүл оорутпайм. Себеби эмнеге? Себеби чем көчөдө бандит болуп же болсо да карманщик болуп, бул сөздө жок. Ар демсе болуп жүргөнчө өзүн чыгармачыл инсан сезип, мындай жакшы жүрсө ошол пайда алып келет коомго деп ойлойм. Жакшы. Канчалык деңгээлде ырдаса дагы дейсизби? Ооба. Өзүңүз азыркы учурда анан тиги убагында Рыспайдан сураган экен. Ал кезде да аккордеон менен ырдагандар аябай көп болчу экен да, просто Рыспай эле калган экен да, эстелипчи. Азыр карасаңыз, сизден аккордеон ырдагандар көбөйүп кетти, көрүп атасыз. Буга кандай көз карашыңыз деп сураса айткан экен. Карга болбосо булбулду таанымак эмеспиз депчи. Ошон үчүн баягы булбул өзү эле болуп, карга жок болгондо биз аны булбул демек эмес экенбиз да. Карга болгон үчүн ал булбул экен. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн айырмаланып турган нерсеси менен керемет да. Сиз учурдагы кыргыз баягы жаш ырчыларынан дейли, балаган, балким анда-санда ырларын кызыгып уккан ырчыны айтып бере аласызбы, баса белгилеп? Ушул ырчы деп мисалы.
Эми азыр бир бетиң өпсөм бир бетиң калат деген сөз бар. Кыргызчылык деген бар. Мен моногуну деп айта албайм. Айта албайсызбы? Айта албайм. Бардыгы мен үчүн керемет бар. Бар эле бирдей дейсизби же кандай? Бирдей эмес, эми арасында бар. Айтып көргүлө ошо арасында сизге жакканы көрөп. Эми көп эми ар бирин айтып отурушка немем жетпейт. Биз бул суроону бекерден берген жок, Султан мырза. Азыр сиз үчүн Сонун нерсе. кызыктуу оюн баягы ойлоп таптык элек. Сиздин баягы чарчооңузду бир аз жоюлу деп кызыктуу оюнду даярдап койгонбуз. Сиздин баягы Кудай бул сактасын иншалла. Азыр сизге бир ырлардын тексттери берилет. Ал ырлар учурда деле же буга чейин дагы абдан бир мындай популярдуу болуп жүргөн ыр десек болот. Сиз ошол ырчылардын ырын ырдап, 3 ырчы жалпысынан кезек-кезеги менен алып, ошону бир аз туурап, үнүн балким окшоштурасызбы же Билегенин туурай албайм негизи. жок, негизи баягы аракет кылып көрүңүз, анткени бул абдан элдер дагы баш тартууга эч кандай акылыңыз жок, анысына кечиктип да келдиңиз, ошол нерсени жагыңыз эми. Ооба. Катачылыкта. Келиңиз, биринчи жерден болуп Гүлжигит Сатыбеков агабыздын бардыгыбыз ырдап жүргөн байлейникти кызга деген ыр. Исфана, арабадым издегеним сен гана. Hey! О сен гана, кара көзүм жолуганбы мен сага. Шаңдурак, Жолугуп, жалгыз эмес жеңең келди кошулуп. А сен болсо сүйлөбөйсүң созулуп дейт. Не кыласың лейликте, алып кетем Бишкекке. О жүгөрүнүмө дейт, байке дебей аба дейт. Сөздөрүңө байланам да карындашым, вай. Өзүңүзгө болбой эле салып атасыз, Дамага жагас дейт, окуйсуз бу намаз дейт. Ананайын, Баракелде. Колчолор болсун, эми кийинки Мирбек Атабековдун айтамын гана эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл добушун угуп тыңдап жүрөктүн. Кадырын туюп барктана мен, эч тарыхтан өчпөй жыл өтсүн дейт. Кайратыңдан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадаган. О, момун ырашым керек эле да. Аракет кылып көрөлүм. Мана Баракелде колчолор. Акыркы болсун Кайрат Примбердиевдин поездеги махабат келип өзүндөй кылып аткарып бериңизчи, аракет кылып. Эми мен бирөөдү турай албайм, бирок ырдап көрөйүн. Эстеймин ошол түндү, поездде бирге барган. Жиби жок өзүңүзгө билдирбей байлап алган. Улгайган жашым билем, уланды сүйүү деген. Киргенче купеңизге каткырып күлкү менен. Ылдам поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүм ой кайра күчөп барат. Баракелде. Чындыгында кээ бир ушулай муну ырдай албай калышы мүмкүн эле, бирок сиз үчөөнү тең катыра ырдап бердиңиз. Талантыңызга таазим. Таланттуу инсан бардык жагынан таланттуу дейт эмеспи? Мына сыңарындай колчалар бир гана сиз үчүн жаңырды. Султан Садыралиев бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу. Эң биринчи сахнага чыкканда кудача кыз менен чыккан, ошону укпайлыбы деп бул жактан Бек аттуу көрөрманыбыз калтырган экен. Андан тышкары чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, сизге бар болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз, ыйлайбыз деген дагы жакшы сөздөр келип жаткан учуру бул жакта. Кудача кыздан башка ырдайлы эми? Макул. Шамдуу ырлардан ырдайлы. Анда барпынын бар балыкулуктун жеңи жоктун
сандакта бир эстеп кетели. Эх, кыргызым ойломчу эсти жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе. Эйбали. Тарыкты сен тар сатып салсаң дагы, таңдайыңа сайылат эски жебе дейт. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албаймын, арасат күндө жүргөнмүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салдың уыз жүрөккө да, дәртизел güzel актамак. Күрдөнү жаштын иши экен, күсөдүн сүйүү чарбагын, аманат жанга белектеп мен ашыгылык гүлүн кармадым. Ан ошол гүлдү беришке мен güzelдиң издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштү мен булгулдай аба салганмын. Караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн, күнүгө келип суу алган тимелеп булагың болуп жүрөйүн. Кайда барсаң жаныңда мен ынагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачыгай, эмине болсо оюңда, жүрөгүнөн илинген ат туткунуң мен торуңда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң били, тагдырым сенин колуңда. Десе, тең жок атабыз мен. Ашыкмын сиздей периге, айта албай сырым демеген адамды мынча кыйнабай, айтырбай билсең эмне. Кызыгам сиздей периге, кыйналам чындап демеге, кишини мынча кыйнабай, олго кыйкыртпай билсең эмне. Эстебе сабасы билет дейтін. Сен бір-бір бышқаннан делек, өзіңді мага жар керек. Көңіліңді көтөргөн мендей жан сага пар келет. Мендей жан сага пар келет, чирким мендей пар келет. Sen bir ay tonları hamen bir tonları bular katınar jolup sana o tarkabait tele umar tarkabait tele umar çirkin tarkayt kumar. Баракелде. Чоң рахмат деген экен. Марал сизди жакшы көрөбүз, угабыз. Сизге чоң саламдар айтып аткан учуру алыскы Москва шаарынан башка мекендештер дагы сиздерге чоң салам айтып атат. Султан мырза, бул жака кол булгалап койсоңуз дагы болот. Ассалому алейкум. Бул жакта болсо келген соңку СМС каттар бар экен. Султан, саламатсызбы? Дегеле алдыда кандай пландарыңыз бар дейт. Мен ушундай жөнөкөй жигиттен ырыңыздан бир шиңгел ырдап бериңизчи деген экен. Убакыт болсо ырдайбыз. Алдыда эмне пландарыңыз бар? Алдыда пландар эмне? Алдыда эмне пландар? Жашнакай жашаш эң биринчи план. Жашнакай жашай берели. Анан буйруганын көрөрбүз. Пока мындай деп аябай айта албайм. Султандын концертине жумушубузду таштап качып кетип эртеси урушуктук эле дейт. Султан, талантыңа таазим деп 0660 сандар менен аяктан абонент калтырган экен. Саламатсыздарбы, Марал радиосу дейт. Биздин сүйүктүү Султан, сиз ар дайым биз үчүн жылдызсыз деген экен. Дагы көптөгөн чыгармаларды күтөбүз дейт. Жакшы.
Салам Султан Байке дейт. 2010-жылы Лелек районуна гастролго барган элеңиздер. Самат айылына дейт. Биздин кошунабыздыкына тургансыңар дейт. Мен да ошол жака жаңы келин болуп барган болчумун. 1 ай болгон элеңиздер дейт ал жакта. Анан силер бардыңар дейт. Мирбек Акбар байкелер менен анан бир күн эле эшиктин астында чака менен баш жууп жатпсыңар дейт. Булар деле бизде эшикте баш жууп турбайбы десем, жолдошум апей булар деле адам да деп көпкө чейин билип жүргөн болчу. Анан бир малда вообще жуунуңар да. Болчу дейт. Азыр эстеп бир күлүп алдык. Сонун ырдадыңыз. Бактылуу. Үнүңүзгө береке дейт. Жакшы. Азыркыга чейин көрөрмандарыңыз сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлап Бурмакта бактап беришет экен, анықтан чыгармачылык иликтерди каалайбыз сизге. Анан биздин убакыттагы өз соңуна баягы акырындан кетип бара жаткан учуру бул жактан угармандарыбыз сиздин да ырдаганыңызга той бою кайра суранып жаткан учуру эмне калыш? Шашыгылайм. Айтыңызчы. Өзүңүз айтыңызчы дейсиңби? Ооба. Анда эмесе биз жыйынтыктоо сөзүнүн алдында бир музыкага кезек берели, анан эркин микрофон, Анда бир сапырдап берейин. Элмирбек Иманалиевдин чыгармалары. Ар кечте ар таңда боздоп сайра, азгырып сезимди козгоп сайра. Булугуп бир булбул келет күндө, биз жүрчү алма бакты болжоп сайра. Албактан адашып көгүм калган, ар шакта алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл жандан. Султандын талантына таазим, бар болуңуз, үнүңүзгө береке деген сонун сөздөр бул жакта тыйылбай жаткан учуру. Эми ошо менен биргеликте анда сизге дароо эле эркин микрофон берели. Жалпы ошо Марал радиосун угуп аткан угармандарга чоң рахмат. Бүгүнкү жанатан бери жакшы өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди жазып жаттыңыздар. Ошонун баардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эч убакта баягы элдер мени ушинтип жакшы көтөрмөлөп атса, мен ошол нерсени көпкөндүк катары кабыл албайм. Аябай жакшы кабыл алам. Себеп дегенде бул жалган жашоодо ушинтип бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди көтөрүп, жылуу сөздөрдү айтып турганга эмне жетсин. Албетте. Мен ошону жалпы бардык биз туугандарыма каалайм. Анан жалпы Марал радиосуна чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат үчүн чакырып койгоңуздарга, чакырып туруңуздар. Сиз келип туруңуз. Келип турам. Анан ошол жалпы кыргыз журтчулугунда мусулман жергесинде тынччылык болсун дүйнө жүзүндө. Айтканыңыз келсин. Ардактуу угармандар, 20-сентябрга бөлүнгөн радио желе программасындагы өз соңку убактары келип жетти. Кызматта болгон Керемет Токтобекова жана мен Шаршыгүл Аманова болду. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу биздин сүйүктүү ырчыбыз Султан Садралиев болду. Султан мырза, рахмат сизге, чыгармачылык сизге. Ооба, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, эң башкысы сизден дагы да көп жакшы чыгармаларды күтөбүз буюрса. Ооба, анда программабызды биз Султан Садралиевдин аткаруусундагы Эгиз жүрөк деген менен жыйынтыктайлы. Жакшы болот.